Саламатсыздарбы, урматтуу көрөрмандар. Эфирде Арча медиа жана анын алып баруучусу мен Өмүрбек Сатаев. Бүгүнкү биздин коногубуз Төлөкан Исмаилова, бир дүйнө Кыргызстан укуктук кыймылынын жетекчиси. Төлөкан айым, саламатсызбы? Саламатчылык, Өмүрбек мырза. Мындан 18 жыл мурда 2005 жылы 24 мартта Кыргыз эли Аскар Акаев башкарып турган бийликти кулаткан. Ушул күнгө чейин 24 мартта болгон окуяны биздин коомдо ар кандай атап келатышат. Бирөөлөр бул революция болгон дейт, экинчилер бул төңкөрүш болгон дейт. Сиз үчүн 24 март бул кандай дата, кандай күн? Эми тарыхта билет, кыргызстандыктар билет, канчалык жаранды коом, активисттер, ошонун ичинде Асия Сысыкбаева болуп, ушунчалык убактыбызды да карабай, үй бүлөбүздү да карабай, ушу окутуу процесстерин жана жарандык коомду түзүп жана акыйкат таза шайлоо аркылуу лидерлер келгенге аракеттердин баарын жасаганбыз. Бирок биз ошондо 96 жылдан баштап биз иштеп келдик, билесиз, ошол тарапта. Ошондо жарандык коом топтолуп атты, жакшы болуп атты, бутка туруп атты. Бирок биз ошондо билбептирбиз да, саясий партиялар барбы? Анткени бийликти мындай бир жакшыртуу жана бийликке келүү бул саясий партиялардын миссиясы да, багыты. Бирок ошол Аскар Акаев өзү айткандай, мына тарыхта бар, бул кыргызстандык НПОлор саясий партиялардын күчтүү болуп кетти. Эмне үчүн ушундай тазалыкты, мисалы кунтурго каршы ушунчалык биз аракеттерди кылдык элек, керек болсо даректүү фильмди да тартып, акыйкат жана таза өкмөт болсун деп. Бирок тилекке каршы ошондо эле советтик милиция, советтик чекисттер ушунчалык бизди кордоп, ушунчалык бизге тоскоолдуктарды алып келип, тинтип үй бүлөбүзгө чейин. Жана ошондо биринчи жолу Осмонакун Ибраимов бизди эл аралык тынчы деп, жана российский иностранный агент болуп атпайбы, иностранный агент деп биринчи коалиция, демократия жана жарандык коомго каршы жана жеке мага каршы ушунчалык маскаралаганда, ошондо биз айткыбыз келет, бул оппозиция ошол төңкөрүштө кандайча келди дегенде мен андай жалал атпаучумун. Ошол күнү 24 мартта эл аралык кризистик группа менен Кыргызнефтегазынын ичинде отурганбыз, директор менен. Ошол жерде телефон чалынды, айтты, ак үй урады деп. Ага бүткөндөн кийин эле таракандай болуп, рафиктер келе баштады жана колдорунда ар кандай инструменттер бар балдар ошол Кыргызнефтегазды захват кылды. Биз ага чейин мониторинг жасаганда көрдүк, кандайча Бакиевдин бир туугандары штабтарды түзүп, жана жер кимге керек, жана ушу Бишкек жакка барганда кандайча жерлерди пайдаланасыңар деп, ушу элди реформаларга эмес, ресурстарды алганга, ушул жалгыз гана Бакиевке каршы аксы төңкөрүшү болгондо дагы, элдин көтөрүлүшү болгондо дагы, ошондо дагы бир гана лозунг менен келишкен оппозиция. Ошондо мен таң калып, акыркы убакта кошулбай калгам, анткени мындай лозунгтар болчу: Акаевка канга кан, башын алыш керек, ушундай лозунгтар мына сүрөттөрдө бар келатышкан. Ошондо биз үчүн аксылыктардын үмүттөрү жана аксылыктар ушу акыйкатты талап кылгандары тилекки ашпай, ушул оппозиция, ошол эле Бекназаров жана башкалар, мына бүгүнкү күнү көрүп атабыз, ошол эле Топчубек мырза да, баары тең ушул бир гана максат болгон: кандайча биз Акаевди алабыз, Акаев кетсин жана бийликке келебиз. Бийликке келишти. Биз ошол ак үйгө урагандан кийин эртеси келдик Бишкекке. Ак үйдүн ичин карап, ошол процесстерди көргөндө мен Жалал Абадтан Азаттык аркылуу айттым, бул бандиттик революция деп. Анткени аэропорту да көрдүк, кандайча ошол жерде активисттер бакуштарды мажбурлап, оппозиция банктардан акчаны уурдап атканын да көрдүк, жеткирип атканын. Ошон үчүн биз айткыбыз келет, бул деген Грузия же болбосо башка өлкөлөргө окшошобуз деп биздин оппозиция. Бирок француздардын жакшы бир пословицасы бар: vouloir ne pas pouvoir деп. Хотеть не значит мочь. Алар деген каалады бийликти, алды.
бирок жасалышкан жок. Ошол Европадагыдай же ушул Прибалтика мамлекеттериндей ошол эле укук коргоо институттарын, мисалы милиция, ошол эле чекистерди мына бүгүнкү чейин алар бири-бирин кырып атышат керек болсо. Мына 20 жыл ушул программалар, реформаларга деп 10 жылдан кийин, ушул 10-жылдан кийин дагы көп миллиондогон акчалар келди реформа милиция депчи. Бирок ар бир революцияда укук коргоочулар көрүп атты кандайча милиция текки жеп, кандайча эл аларды жек көрүп, анткени ал милицияны жек көргөн жок, ал деген системаны жек көрдү. Анткени чыныгы милиция мындай коргоп жана ушунчалык коомдук ушундай бир тынч жана ушундай бепилдик же болбосо зордукка каршы иштегенге милиция керек да. Бирок тилекке каршы канча революция болду? Ошондо 20дан ашык премьерлер кетсе, 20дан ашык ички иштер министрлигинин министри кетти. Көрдүңүзбү? Эгерде ошол эле биринчи революция Жанузаков сабалып ушунчалык заптуу көрсө, анткени укук коргоо институттарды ал киши карачы. Өзү жакшы киши, бирок система жеп койду да аны. Экинчи жактан Конгантиев ушул генерал болуп туруп ушунчалык заптуу көргөндөн кийин анда да сабак алышкан жок ушул бийликке келип аткандар. Анткени мына бүгүнкү күндө түрмөлөр ыйлап атат, система эч кандай реформа жасалган жок. Мынакей ошол эле СИЗО бирди канча какшап келдик. Экинчи революциядан кийин ошол 2005-жылы биз киргенбиз. Ушул прокурор аркылуу баягы бунттар болгондочу октябрда түрмөлөргө кирип, бүгүнкү чейин чыга албай жүрөбүз. Көрдүңүзбү? Ошол эле укук институттар, омбудсман институту, же болбосо ушул кинологко каршы институт эч кандай парижский принциптерге такыр келе албай калды. Анткени ошол эле бийлик мыкчып атат да. Анткени элге акыйкаттык жок, а бирок бийликке келгендерге толгон токкой полномочия алып туруп, каалагандай калчап атышат. Бийликти да жана ресурстарды дагы. Ошон үчүн биз айткыбыз келет, дагы кеч эмес, жакшылыкка ушул орозо күндөрү биз мындай тилек кылалык. Анткени иман берсин жана ошол чеччүү реформаларды адамдар мына бийликте отурат. Ошол эле саясий партия мына Атамекен эгерде посол болуп Германия жүрсө, Мырза Текебаев, Асия Сысыкбаева ошол вице-спикер, белгилүү ушунчалык лидер, ошол Атамекен үчүн өмүрүн дагы, ресурстарын да берген, СИЗО бирде отурат акыйкатсыз. Ошон үчүн биз айткыбыз келет, бул деген Кыргызстанды чөлкөмдөө ушул Орто Азияда аябай мындай бир жарандар күчтүү деп, анткени чыныгы биз баягы кочевниктердин тукумдарыбыз, аял болобу, кыз болобу, бала болобу, биз эч качан биздин мындай бир ички мындай баалуулуктарыбызды бирөө басканда эч качан чыдай албайбыз. Көрдүңүзбү? Бирок ошондо дагы биз сабырдуулук кылып бүгүнкү күндө мына 24-март 18 жыл болду. Бирок тилекке каршы мына реформа күч органдары эч кандай боло алган жок. Биз милициясыз, полициясыз же болбосо ошол эле чекистерсиз тышкы коопсуздукту караганга мамлекет боло албайт. Ошон үчүн бизге эгемендүү, профессионалдуу, аябай так иштеген жана элге үлгү алып келген ушундай бир системалар керек. Ошон үчүн реформа болгонго убакыт келди. Төлөкөн айым, сиздин оюңуз боюнча мына 24-мартта болгон окуяга, андан кийин 2010-жылы болгон төңкөрүшкө, 20-жыл болгон окуяларга туура саясий баа бериш керекпизби? Биздин коом, биздин бийлик канчалык бул маанилүү сиздин оюңуз боюнча? Мен сизди жаш кезиңизден билем. Ушундай суроо бергениңизге мен аябай ыраазычылык айтам, анткени элди жүдөткөн жана мына жакында эле эмне үчүн ушундай бир өнүкпөйт кээ бирки мамлекеттер дегенди дагы изилдеп атышат. Бирок негедир тыштан келип изилдешет да. А биздин ошол эле мынакей улуттук стратегиялык институт бар, же болбосо эгемендүү ушундай журналисттер бар. Анткени ошол төңкөрүштөр эгемендүү кишилерди дагы ушундай бир өзүнүн кулу кылып алган да. Ошон үчүн Сталин режиминде айтылган политика одного большого человека депчи. Көрдүңүзбү? Жанагы Северный Кореядай. Андай болбош керек да. Анткени ар бир үй бүлө, ар бир адам, же болбосо ошол эле эл аралык укуктук мына декларация 75 жыл болот быйыл да. Ошонун мүчө, буунун мүчөсү Кыргызстан. Ошол эле буунун адам укугу боюнча кеңешинде мына толук кандуу мүчө болду быйыл. Аябай сонун тышкы иштер министрлиги аябай сонун дүйнөгө жар салды. Биз ушундай мамлекетпиз, ушундай баалуулуктарды сыйлаган, ушундай укуктукту сыйлаган деп. Бирок
тилекке каршы безнаказанность деп коет. Системная безнаказанность. Эч кандай эгемендүү сот болбогондон кийин ошол эле жемкорлор, ошол эле алдаган, ошол эле рейдерлер, захватчиктер акча аркылуу бийликке келип атпайбы? Мына көрүп атпайбызбы? Кандай олигархтар өзлөрүн ушундай демократпыз деп кээде айтышат. Бирок биз билебиз да кандайча байыганын. Керек болсо аябай жакшы демократтарды мен билемин. Ошол кандайча англис тилинин тренери болуп туруп негедир бийликке келгенде кандай сонун кеңселерди алганда, же болбосо ушул эле кандайча Салымбеков, же болбосо Муралиев, же болбосо башкалар кандайча бай болгон, Кулов кандайча бай болгон. Ошон үчүн биз байлуу кишилерди биз сыйлашыбыз керек. Бирок система көрсөтүш керек да, кайдан келди бул байлыктар, булагы кайдан, таза келдиби? Биз аябай канчалык бай адамдарды сыйлап, ошолорду коргоп, ошолорго канчалык жеңилдиктерди берсе, алар гумандуу болуп, жакыр адамдарга жардам берип, башка мамлекеттерде болуп өнүгүп кетмекпиз да. Бирок бүгүнкү күндө кайта ошол олигархтар, ошол эле захватчиктер жерлерди мына Усенов өзүн эмне деп атын өлдү, Усенов өлдү, башка деп Белоруссияда жүрөт да. Канча акчалар кетип атат Москвага же болбосо башка мамлекетке. Ар бир президент кеткенде анын жанындагы кишилер кандай кетип атат? Эми ошолорду изилдеп көрсө, эгерде эгемендүү сот болсо, даже Аскар Акаевичти кумтор үчүн биз аябай балким кечирмекпиз. Эгерде кечирсечи, мен кечиргиле деп айтса, бирок канча ошол акциялар кайка кетти, канча пайдаланды билө, золотая коррупция семейная или золотоворотниковая коррупция, көрдүңүзбү, даже жаштарды алып кетти да. Мынакей азыр дагы СИЗОдо отурат Бөлтүрөков да. Бул деген ушунчалык кыргызга жасаган кылмыш да, анткени элге каршы жасаган кылмыш, бул аябай жаман кылмышкер. Бирок эгемендүү сот болбогондон кийин биз таржымалап айта албай атабыз. Ошол эле жаштар 2010-жылы, 2005-жылы биз келкелбиздик. Мен көп келкелди көргөм, кандайча алар келген, кандайча бийлик менен аябай биригишкен, жана эмне болду? Жаштар эмнени үйрөндү ошол эле олигархтардан, ошол эле саясий партиялардан? Аябай өкүнүчтүү нерселерди үйрөндү. Анткени закрытый чечимдер аркылуу, жана Равшан Жээнбеков бир интервьюсунда айтып атат, кандайча бөлүшкөн ошол кездеги бийликти 10-жылы генеральный прокурорлук кандайча болгон Бекназаров. Бекназаров эмне үчүн аксы трагедиясын ачкан жок? Эмне үчүн тажик тиги өзбектерге 4 ушул качкынды берип салды? Ошол убактачы биз чырылдап калдык. Эмне үчүн акча аркылуу ушунчалык байып кетти? Эмне үчүн дагы эле бийликке умтулуп атат үй бүлөсү менен? Бул деген чоң дилемма Кыргызстан үчүн. Эч качан тазаланбайынча бийлик, эч качан биз ушул мурунку сабактарды эч кимди жектебей, бирок сот аркылуу чечсек, эч ким уурдабайт эле да. Азыр туңгуюкта баары эле айтат, сот чечкен жок, мен уур эмесмин деп. Таптатнак болуп чыгып алып туруп кайта шайлоого барып атат. Көрдүңүзбү? Бул аябай трагедиялуу. Ошон үчүн бандитский революция, мен айткан 24-мартта аэропортто Жалал Абадтан бүгүнкүгө чейин арылбай атабыз. Мына ОПГсы кайда, милициясы кайда, эмне түрмөлөрдү ким кайтарып атат, кандайча иштер болуп атат, бул деген туңгуюк. Ошон үчүн реформалар болмоюнча, чыныгы реформалар болмоюнча 30 жыл болду да, аялдар келмейинче саясатка, элүү болуп, анткени конкурс аркылуу келишеби же ушинтип эле мынакей 100 этнический группа бар. Конкурс кайда? Таланттуу адамдар, мына силер деле кана силер келгениңер, таланттуу, бирок иштейсиңер, бирок бийликте эмес. Бийликте отургандар жалаң ошол 24-25 үй бүлөнүн ошол совет мезгилинен баштап бүгүнкүгө чейин келип, жана ушул Кыргызстандын ресурстарын жеп атканда үй бүлөлөрү менен, кудалары менен да, бул деген трагедиялуу көрүнүш бүгүнкү. Бирок биз биринчиден ушул окуяларга туура саясий баа бериш керекпиз, туурабы?
Ошондо гана биз сабак алабыз, ошондо гана биз мындай оңолобуз десек болот. Чындыкты билишибиз керек да. Чындыкты билиш үчүн эгемендүү ар бирөө эле жазып атат өзүнчө китеп. Ошол эле ата мекендин журналисттери жазып атат, да, секретарша болуп отургандар. Дагы бирөөлөр жазып атат. Алар клановый, семейный клановый менен кошулуп керек болсо жерлерди алган, благаларды алган журналисттер да. А вот чыныгы эгемендүү Кыргызстан үчүн изилдөө боло элек. Мынакей Мырза Жапаров да тапшырды, мына бүгүнкү күнү судебный процесстер болуп атат, бирок ошондо дагы биз ачык, жакшы мындай көрө албай атабыз. Эмне болгон, кандай болгон жана эмне менен бүткөн, эмне үчүн каталар болгон. Бул деген аябай сабак да. Бул бага кереги жок, сизге кереги жок. Бул жалпы Эмне үчүн жашыруун болуп атат? Вот, ал дагы өзүнчө проблема. Бирок бүгүнкү кайрылуусунда Садыр Жапаров бул элдик революция болгон деп атпайбы? Буга кандай карайсыз? Өмүрбек мырза, мен ушул көп жылдан бери иштеп келатам бул иште, билесиз. Ошондо да үмүттөр үзүлбөйт экен да. Биз ошол площадьта же болбосо ошол эле Сооронбай Жээнбеков кайсерде болуп атканын, резиденция, керек болсо кант база, бүт күндүр түндүр, даже Атамбаев площадьга келгенде Омурбек Бабанов менен ошол жерде жүрдүк да биз. Баарын көрүп, анткени биз журналисттерге көп ишене албайбыз. Анткени ар кандай топтур журналисттер болуп калган, особенно 10 жылдан кийинки, көрдүңүзбү? Эгемендүү даже журнализм, керек болсо эл аралык даже журнализм, мындай бир симпатия менен аял анан тигиндей мындай деп атып, көп жаман нерселерди жасап коюшту да, чындыкты көрсөтпөйчү. Ошон үчүн биз айткыбыз келет, бүгүнкү күндө сөзсүз түрдө эгемендүү мындай тарыхый жакшы исследованиялар керек, жана реформа болуп, сот системасында акыйкат болсо, анда ушул жаман чиновниктер, мисалы Чехия же болбосо Польша же болбосо Прибалтика келгенде алар иллюстрация жасаган да. Анткени ушул мындай бир мурунку режимде иштеп же болбосо ушунчалык элге каршы көп мындай иштерди жасаса, алар эч качан бийликке келген эмес да. Көрдүңүзбү? Тазаланган жаштар келген. Алар келгенде дагы бир жалгыз келбей, команда менен келген. Алардын программасы болгон стратегический 5 жылдык, 10 жылдык. Биз муну жасайбыз деп жасашкан да. А бизде андай келген эмес да. Алар келгенде сен бул бийликти ал, сен тигил бул бийликти ал, анан посол бол, анан муну жаса, тигини жаса, анан кайта кыргызча быгышып, и ал жалгыз гана ал группага эмес, кийин анан ошолор сабалып кетип атпайбы, эл чыдай албай атпайбы. Ошон үчүн мен ойлойм, ушул Жапаров мырзага ишенгенбиз, анткени түрмөдө отурган деп биз чыныгы ушундай бир баа берип. Мурунда көп пункттар боюнча биз парламентте кезигип калганбыз. Жана Жапаров ушул түрмөдө 47 колонияда аябай жапа чегип, канжалап турганда, ал дем алыш күн болчу. Мен балдарыма тамак жасап аткан неберелериме баарын таштап туруп, дем алыш күнү барып, ушул азыр 1-айым, аялы менен да сүйлөшүп, балдары менен да жардам бергенге аракет жасаганбыз. Ошо анткени түрмөнүн системасын аябай жакшы билебиз биз. 10 жыл ушул түрмөнүн ичин аябай биз мониторинг жасаганбыз. Ошон үчүн биз айткыбыз келет, наследство деп коет. Жапаров кандай бийликти алды? Мына бүгүнкү чейин керек болсо айткан иштерин көп структура жасабай атат да. Анткени ар кандай саясатчылардын кызыкчылыгын жактаган, ОПГнын кызыкчылыгын жактаган, криминальный олигархтардын кызыкчылыгын, захват структур власти болгондо, ошон үчүн жалгыз киши аны эч качан жасай албайт да. Ошон үчүн чоң командасы жана жаштар келип, ушунчалык бир элим үчүн, жерим үчүн деп ошол идеяларды колдоп кетсе, балким реформалар жасалмак. Бирок тилекке каршы мынакей ушул Жапаров мырзанын эле конституциясын Министерство культуры деп силеп атат. Көрдүңүзбү? Биз мынакей цензура жок деп жаздык. Ошондо да биз аябай 1 ай бою ушу баарын таржымаладык. Кайдан башталып атат, эмне кылып атат? Анткени канчалык Кыргызстандын имиджи жаман болсо, эл аралык деңгээлде инвестиция да оор келет, имиджи да кетет, ишенич да кетет, жаман статьяларды жаза башташат. А биз жарандар
биз нейтральныйбыз, биз принцип не навреди дейт. Эгер жакшы нерсе болсо, биз дайыма ким болбосун колдойбуз. Ошон үчүн дагы эле ишеничтер бар. Жана конституцияны эч ким бузбаш керек. Бөтөнчө бийлик бузганда, мына кабинет министров ушу Акылбек Жапаров жакшы эле мындай түшүнгөн адам эле, негедир ушул искусство жана адам укугу боюнча Министерство культура аркылуу көп каталар кетип атат. Анын баары тең адамдардын кыжырын келтирип атат. Жана мынакей прокуратура негедир уктап атат, надзор жок. Андай 445 статья болуш керек. Административный кодекси да бар. Эгерде кимдир бир чиновник конституцияны бузуп атса, ал деген жоопко тартылыш керек. 100%, 100 штраф зарплатасы боюнча. Канакей. Ошон үчүн биз айткыбыз келет, эч ким иштебей атпайбы? Анан мени өкүнткөн нерсе ГКНБ реформа болмоюнча, мисалы мынакей Бакыт мырза каза болду, банкир. Это внесудебные казни. Мурат Казакбаев, мынакей эмгиче Эдил Байсалов иштеген, эмгиче 2 үй бүлө компенсация ала элек. Кичинекей балдарын көрүп атам мен, аялдарын көрүп атам, туугандарын көрүп атабыз. Ошон үчүн айткандан кийин аягына чейин жасаш керек. Анткени улуттук адам укугу боюнча кеңештин жетекчиси мырза Эдил Байсалов, мен ал кишини аябай жакшы билем. Аябай акылдуу, чечкиндүү, реформатор, эгерде ага дагы көп мындай бир возможность болсо жасамак. Бирок ушул жапа чеккен, кыйноодо калган адамдарга сөзсүз түрдө аягына чейин чыгарыш керек. Бул парыз чиновниктер. Төлөкөн айым, эми саясатта инсандын ролу чоң экен. Мисалы бизде Роза Исаковна деле президент болуп, анан бийликти өзү өткөрүп берди. Эмне үчүн ушул ар бир революциядан кийин бийликке ушундай Бакиевке окшогон, же башка инсандарга окшогон адамдар келип, мындай эч бир из калтырбай саясатта, экономикада биз ошол кайта эле ошол эле орусча айткандай грабляга басып атабыз да. Эми жана да айтып кеттик, анткени бул сиз дагы билесиз, бул системный жакшы оппозиция түптөлгөн эмес Кыргызстанда. Мына бүгүнкү чейин саясий партиялардын нукура ичин карап көргүлө, бир да партия жок ошол теңчилик, же болбосо акыйкаттык, же болбосо стратегиялык планы болуп, ар бир мүчө билип айылдарда да. Айылдарда кандай, мен көргөн бир үй бүлөнү, сен СДПК, сен ата мекен деп шайлоонун астында аялы менен күйөөсү урушуп атканынчы. Ошон үчүн ушул аябай жадный саясий партиялар эч мындай бир либеральный же болбосо мындай бир демократиялык баалуулуктары жок. Бул Кыргыздын шору болду да. Анткени алар анча мынча тыйын берип, же болбосо ушундай бир сен келсең мен сага үй берем, анан же болбосо дагы бирдеме берем, же болбосо пенсия жасап берем дешип, элди алдап мына бүгүнкү күнү ошол революция аркылуу захват болгон да. Ошон үчүн көп жаштар революциядан кийин мен интервью жасагам. Дагы революция болсо мен машинелүү болот элем, мен үйлүү болот элем Бишкекте. Кап ушу жетишпей калбадымбы деген. Бул деген оппозициянын ошол бийликке келген адамдардын кесепети аябай трагедиялуу болгон. Бүт жаштарга дагы баарына тең. Экинчи жактан жаш партиялар өсө алган жок. Анткени мындай туңгуюкта жакшы чыныгы мындай лидерлер түптөлбөй калды, көрдүңүзбү? Үчүнчү жактан жанакы шос аркылуу экстремизм деп мындай бир оппозицияны тандап, мындай бир же болбосо бир таланттуу адамдарды тандап, же болбосо блогерлерди кармап, ушундай бир адат алып алышты да. Бул деген Кытайга балким жарашат, а эгемендүү Кыргызстанга эч кандай жарашпайт. Ошол эле тиги Россия аны эметкен, кайталаган. Ошон үчүн мен айткым келет, мына бүгүнкү күндө ар бир адам, даже окуп аткан адамдар, балдар түшүнөт. Бүгүн Россия трагедиялуу, балким жарылып кетеби бөлүнүп, же болбосо жок болуп кетеби, тагдыры кандай, бул деген ушунчалык басмырлап, жана Кыргызстанда азыр журналистке каршы кандай методдор жасап атса, Кремль үйрөткөн да, НПОлорго каршы Кремль үйрөткөн. Мына бүгүнкү чоң Россиянын бийликтин тагдыры аябай жаман. Ошон үчүн азыр тизгинди мындай жакшы карап туруп, ушул чеччү саясатты чеччү адамдар, кыргыз элим, кыргызстандыктар
мындай жасайлык деп жасамайынча бизге аябай жакшы полиция керек, бизге аябай жакшы ГКНБ керек, бизге аябай жакшы силовой структуралар керек. Алар ушу мыйзамды сыйлап, бизге эгемендүү сот керек, бизге прокуратура керек надзор кылганчы чектеп турган ушул чиновниктерди. А бүгүнкү күндө кайта тете 17-кылымга курултайга алып барып атат. Курултай балким болгондор, андай принциптер болгон эмес да. Келип алып тиги курултайлыктарды уксаң жиндүү болуп каласың тим эле. Көрдүңүзбү? Ошон үчүн чаташтырган бийликтин институттарын ослаблять эткен инициативалардан алыс болуш керек. Ошон үчүн мен дагы ойлойм, ушул бүгүнкү 24 марттын 18 жыл болду, сабактары жакшы талкууланып жана бири-бирине жин келтирбей, мындай бир жакшы сабактарды ишке ашырыш керек да, позитивдүү. Роза Исаковнун ролу мен эч качан ал кишини кечирбейм. Анткени ушул временный правительство ушунчалык кол салган укук коргоочуларга, мисалы, Азимшат Аскаровдун тагдырын мына бүгүн биз 12 жыл коргоп келдик, 50ге жакын сотто өткөрдүк, өзүнчө тарыхый китептер жазылып атат, керек болсо оондо жатат баары тең. Ошол эле 16-жылкы адам укугу кеңешинин буунун бүгүнкүгө чейин компенсация үй бүлөсүнө бербей атканы, бул деген баягы double politics деп коет. Эки жүздүү саясат болуп атат да, бирөөнө избирательный, бирөөнө жасайт, бирөөнө жасабайт. Ошон үчүн биз теңдүүлүк керек, теңчилик керек. Анткени Кудай да жараткан жана адам укугу декларация боюнча ар бирибизде төрөлгөндөн баштап өзүбүздүн фундаменталдык укуктарыбыз ыйгарымдуу. Биз эч кимге аны бере албайбыз. Эч кандай бийликке бере албайбыз, көрдүңүзбү? Ошон үчүн бийлик дагы ийкемдүү жана гумандуу болгонго болуш керек деп ойлойм. Эми бийликке бир жагынан Бакиевди деле, Атамбаевди деле оппозиция жана биздин өзүбүздүн жарандар эле алып келди да, туурабы? Жарандар бакуштар алар түшүнгөн да жок. Аны түн ичинде оппозиция жана беш бармакты тиги усукандарын бөлгөндөй ошондой бөлүп алышкан. Мен ошол убакта 10-жылы көргөм, Атамбаевди дагы ошо азыркы президент отурат го ошол кеңседе. Ошондо Атамбаев айткан, булар меня не слушают, булар деген российский немелер аны эметип туруптур, коргоп. Вот они меня не слушают, вот деп акелер өзүнчө болуп атат деп ошондо эле жарылып аткан. Ошон үчүн биз үйрөнүшүбүз керек. Бул деген саясий культурада кандайча бийликке келиш, бул бийликке келиш бул үй бүлө эмес да. Бул деген саясат да, бул деген целый Кыргызстандын бүгүнкү эртеңки тагдыры. Аны жоопко алыш керек да. Анан ан үчүн команда болуш керек. Туугандар эмес, таланттуу адамдар конкурс аркылуу. Ар бир адамдын өзүнчө жекече форматы болуш керек, байлообуз деп коет. Аны аябай гумандуу иштеш керек, таза болуш керек, бюджетти уурдабаш керек, калчабаш керек. Мынакей национализация кумтора болду. Кандайча парламент иштетип атат аны. Мына элдин отчету да бар. Кандайча ушул 5 айыл ушунча алтын чыккан, дүйнөгө кеткен Швейцариядан баштап да банктарга алтын ушул таза суу алып келбей койду Ысык көл областына да. Жаман жолдор, мына уяласың барганда, оңдомуш болуп атат, бирок ошондо дагы аябай дорожный коррупция да. Ошон үчүн биз айткыбыз келет, мен Бакиевдин мезгилинде да көргөм, кандайча артисттер, врачтар Бакиевке жагынып, мындай бир шайлоо астында доверенный лицо болушкан. Даже артисттерди, даже психологдорду, менин бир двоюродный таанышым бар болчу, сестра, даже Бакиевдин бир тууганына группасына кирип, бизге каршы иштегенде. Көрдүңүзбү? Анткени бул деген жалгыз гана климатический же болсо оползень же болсо землетрясение жарбайт адамдарды. Бул Кыргыздын саясаты. Хаотичный жана кимде акча жана муштум көп болсо, спортсмендер көп болсо ошол келет да. Андай болбош керек. Азыр токтолуш керек, туура айтып атабыз, биз жардам берип атабыз колдон келгенин баарын деп. Анткени бул принцип такой у нас. Бизде душман да жок, дос да жок. Бизде ошол Кыргызстандын тагдыры турат. Ошон үчүн биригип, жакшы инициативаларды колдогонго аракет жасайлык. Сиз туура айтасыз, бийликке келиш мыйзамдуу мындай өзүнчө маданият болуш керек да.
Сооронбай Жээнбековду кандай алып келишти бийликке биз эң жакшы билебиз, туурабы? Бул жош киши менин сөзүмдү угат деп бир гана максат менен алып келген да. Калган мындай критерийлерди караган жок да. Мырза жалгыз гана ички саясат эмес, былык кылган эмес. Мисалы Мырза Атамбаев мезгилинде мынакей таможенный союз деп тиги Россияга бүт баарын бизди чалкабадыбы. Ошон үчүн биз айткыбыз келет, мына Россиянын тагдыры азыр жоголот ал. Көрдүңүзбү? Ошондо да олигархтар ушундай биздин мурунку президентке окшогон жана башкалар да Кремльге көчүп кеткен. Алардын баардын тагдыры азыр аябай опурталуу. Анткени былык акча ал жөн кылбайт. Көрдүңүзбү? Мынакей жакыр Кыргызстан. Ошол спецдокладчик бууну келип кетти былтыр Мырза Алиевия. Ошол айтып кетти, эгерде бүгүнкү күндө жакшылап иштетпесе, ушул жаңы өкмөт крайне нищета болуп кетиши мүмкүн деп. Ошон үчүн мына бүгүн айтып атабы 20гадан көп ички иштер министри кетти. Же болбосо ушул эле 500гө жакын балдарыбызга каршы ар кандай сексуалдык ушундай бир зорду зомбулуктар болду, мисалы 2022-жылы. И канча адамдар сот аркылуу ошол эле милициялар кандай соттолуп атат, көрдүңүзбү? Акча болсо, тааныш болсо, же болбосо криминал болсо чыгып кетип атышат. Чоң байкелер болсо, тайкелер болсо чыгып кетип атышат. А жөнөкөй адамдар, мына биз каттарда жазган, түрмөдө ыйлап аткан миңдеген адамдар мыйзамсыз отургандар да бар. Аларды жанагы принцип Манделы деп коет. Чыгарганга эч ким аракет жасабай атат. Чыгарыш керек да. Жаңы бийлик келгенде түрмөлөр жеңилденет. Сот системасы да иштей баштайт. Акыйкат келет. Ороз айттай болупчу. Благо келет баарына. Особенно ыйлап аткан адамдарга. Ошон үчүн азыркы күндө бийлик иштеш керек. Бирок начар иштеп атат. Менде дагы бир суроо бар сизге, Төлөкан айым. Мына Акаев Кыргызстанга 2 жолу келип кетти, туурабы? 24 марттан кийин. Андан кийин Бакиев менен Акаев, Сооронбай Жээнбеков болуп Эмиратта биздин президент менен жолугушту. Бул нерселерге кандай карайсыз? Бул деле биздин темага мындай жакын нерсе да? Бул клуб олигархов. Анткени булардын общий интереси есть. Кандайча ушул Акаев мезгилиндеги Кумтордун акцияларын кандайча бөлүштүрөбүз деп ал жардам берсе керек. Көрдүңүзбү? Бүгүнкү чейин булактар ошол жака кетип атат да. Швейцарский банкта канча биздин алтын бар, эмне болуп атат, кандай болуп атат, аны баарын эл билген жок да. Вот. Ошон үчүн биз айткыбыз келет, пока виртуальный мындай бир процесстер болуп атат, элдин кыжырын кайнатып атат. Анткени бийлик деген чечимдерди так жана хорошее управление принциптер бар да. Ал благо алып келиш керек. Ошол иштеп аткан лидер күндөн күнгө жаркыраш керек. Анткени чечимдер эл түшүндү, эл жыргап атат, эл айтып атат деп. А бизде жетсол системасы иштебейт. Ну что, Акаев келди. А ким билет, Акаев экинчи келгенде группа ушул аябай Акаевка кыжырланган адамдар аны эмне кылат? Анын коопсуздугу просто пока под охраной. А мындай эл аны жакшы көрүп кечирип келген жок да. Бакиевди келе кой деп эч ким айткан жокпу. Группасы айтып атат. Жер алган, 5 жер алган, даже укук коргоочулар бар. Конечно, Бакиев келсин деп атат. Конечно, келсин деп атат. Бирок, извините, ким ушул Бакиевдин кезинде 27ден ашык киши өлтүрүлгөн да? Ким жооп берет аны? Ачык эле отуруп атпадыбы? Ачык эле кандай бизди Атамбаев кандай бизди жаман кылды? Кандай открытый, даже Нойбаева Эльмира кыйын болуп келет, ал даже участвовала тиги бизди Азиза Көстү шерменде кылып атканда, булар деген ушундай деп чолпонтада СМИ аркылуу. Ошон үчүн мен айткым келет, ар кандай топтордун, ар кандай олигархтардын интерестери бар, бирок акыйкат система Кыргызстанда эч кандай пока туруктуу боло элек. И ошол жанакы коопсуздук ушул бийликке дагы боло албай атат да. Анткени эл толкуса кандай болот? Толкубасын. Анткени азыр ушул системаны оңдотуп реформа жасаш керек. Биздин тилек. Көрдүңүзбү? Бирок биз көрүп атабыз кандайча башка олигархтар уже топтолуп атканын. Көрдүңүзбү? Ошон үчүн бул деген реформаны тез жасаш керек да. Андан кийин анан эс алыш керек. А бизде башкача болуп атат.
Төлөкөн айым, биздин убакыт соңуна чыгып калды. Сизге чоң ыраазычылык билдиребиз. Анда эмесе сиз айткандай үмүт эле кылабыз. Мындай орозо күндөрүндө биз баары бир үмүт кылып, келечекке ишенебиз. Сизге чоң Иман рахмат. рахмат, ийгиликтер болсун.